Көрдүңбү, тетигине биздин мектеп. Жүр эмесе Канат, сени окуучу мектеп менен тааныштырып келейин. Чын элеби? Ура! Биздин мектеп Жалал Абад шаарындагы Көк Аркичи районунда орун алган. 1997 номер 19-орто мектеби болуп ачылган. 2017-18 окуу жылында мектепке жаңы ысым ыйгаруу маселеси каралып, Улуу инсан Иманалы Сатыбаевдин ысымы 2018 жылдын 4-май күнү мектепке ыйгарылган. Иманалы Сатыбаев улуу атамекендик согуштун катышуучусу жана билим берүү тармагында үзүрлүү эмгектенген улуу инсан. Мектептин жаңы имараты Бахрейн мамлекети тарабынан каржыланып бүткөрүлүп, 2022 жылдын 4-ноябрында пайдаланууга берилген. Быйылкы окуу жылында 24 класс комплектленди. Сыйымдуулугу 265 окуучу. Азыркы учурда 630 окуучу 2 кезмет менен билим алып жатышат. Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлөт. Жалпы мугалимдердин саны 40. Анын ичинде 6 мугалим эл агартуунун мыктысы төш белгисинин ээси. Биздин мектепте сыймыктанчу мугалимдер бир топ. Жылдын мыкты мугалимдери 2020-21 окуу жылында география мугалими Нарымбетова Венера 2020 жылдын санарип мыкты класс жетекчиси сынагына катышып 2-чи орунду ээлеген. Башталгыч класстын мугалими Токтарбаева Айсалкын 2020 жылдын санарип мыкты мугалими сынагында 2-чи орунду ээлеген. 2020-21 окуу жылында башталгыч класстын мугалими Тойчиева Камила жылдын мыкты мугалими сынагында 3-чү орунду ээледи. 2021-22 окуу жылында кыргыз тили жана адабияты мугалими Орозова Турсунай жылдын мыкты кыргыз тили жана адабияты мугалими сынагында 3-чү орунду багындырды. 2021-22 окуу жылында физика мугалими Салимбаева Бактыгүл чыгармачыл изденген мугалим номинациясын алган. 2022-23 окуу жылында башталгыч классынын мугалими Кадырова Гүлжан компетенттүү мугалим номинациясынын ээси болду. Учурда өлкөбүздө билим берүү системасы жаңыланууга кадам таштап отурган учуру. Бул заман талабы, замандын чакырыгына ылайык жана азыркы доор маалыматтык технологиянын дооруна карата биздин жамааттагы турмуштук өнүмдөргө болгон инсандарды калыптандыруу жана келечек муундарга замандын талабына ылайык билим берүүнүн үстүндө эмгектенип келе жатышат. Азыркы учурда мектепте 40 мугалим иштейт. Ошол 40 мугалимдин 80%-ында өздүк ноутбуктар сатылып алынган. Ошондой эле башталгыч класстардын көпчүлүгүндө түстүү принтерлер бар. Андан сырткары мектепте 2 интерактивдүү такта и 2 панелдүү илинген проекторлор бар. Ал проекторлор, ал интерактивдүү доскалар биздин мугалимдердин сабактарын жеткиликтүү түшүндүрүшүнө шарттар түзөт. Негизинен азыркы мезгилдеги мугалимдердин алдындагы максат заманбап жашоого заманбап окуучуну тарбиялоо болуп эсептелет. Жеке демөөрчүлөр тарабынан мектептин ичине жана сыртына 9 видео байкоо камералары орнотулган. Андан сырткары мектепте 10 компьютерди окуучулар пайдаланып келишет. Билесиңби Канат, биздин мектеп чакан билим берүү мектеби болгону менен бул мектепте биз сыймыктанган окуучулар бир топ. Мектептеги билимдүү жана алдыңкы тажрыйбалуу мугалимдер окуучулар арасынан өз жөндөмдүүлүктөрү, кызыгуулары башка балдардан өзгөчөлөнгөн окуучуларды тандап алышат. Тандалып алынган балдар предметтик мугалимдер тарабынан жогорку деңгээлде даярдалып, тапталып, шаардык, областтык олимпиадаларга катышып, байгелүү орундарды камсыздашты. Олимпиада мектеп окуучулары үчүн маанилүү сынак. Андыктан мектебибиздин мыкты алдыңкы окуучулары кыргыз тили жана адабияты, математика, орус тили жана адабияты,
англис тили, география предметтеринен байгелүү орундарды ээлеп келишет. Жалал Абад шаарындагы жалпы орто билим берүүчү мектептердин арасынан 10-11 класстардын окуучуларынын олимпиадасынын жыйынтыгы менен 1-орунду алдык. Окуучуларды даярдаган мугалимдер Маматкулова Нуржамал жана Батырканова Самал. Мен Бакытбекова Аруке, Иманал Садыбаев атындагы номер 19 орто мектебинин 11 А классынын окуучусу болом. 10-11 класстарда мен англис тил сабагынан шаардык олимпиадада 1-орунду ээлегем жана ошондой эле быйыл 11 класста областтык турунан 3-орунду багындырдым. Учурдан пайдаланып 19 мектептин мугалимдер жамаатына чоң ыраазычылыкты билдиргим келет жана ошондой эле Самара Эжикеге. And one of my goals in the future is to get an education in one of the best universities in the world, and also the major I want to pursue is international relations. Мен Сатынкул Нурпери, бул ушул мектептин 11 классынын окуучусумун. Жакын арада болуп өтүшү алтын тамга жана жалпы республикалык тестирлөөгө активдүү даярданып жатам. Мага 11 жыл бою билим берген мугалимдерге чоң ыраазычылыгымды билдирем. 2022-23 окуу жылында былтыркы бүтүрүүчүлөрүбүз жалпы республикалык тестирлөөгө катышып 64% босого балдан өттү. Бардыгы жогорку окуу жайларда окуп жатышат. Быйылкы окуу жылында да окуучулар жогорку бал алууга аракеттенишип, мектептен сырткары атайын окуу борборлоруна барып окушуп, жана предметтик мугалимдерден да кошумча билим алып жатышат. А бул биз сыймыктанган бүтүрүүчү Жан Төрөев Сыймык Кыргыз Республикасынын президентинин колунан алтын сертификат алган. Саламатсыздарбы? Менин атым Сыймык Жан Төрөев, 19 мектептин 19 окуу бүтүрүүчүсү болом. ЖРТдан 227 балл алып, алтын сертификатка ээ болгом. Андан кийин Ала Тоо университетин бүтүрүп, учурда Антек деген компанияда senior DevOps инженер катары эмгектенем. Мага билим берген 19 мектепке, жалпы эле мугалимдерине терең ыраазычылык билдирем. Канат, билесиңби, биз сыймыктанган дагы бир окуучубуз бар. Ал Мусаева Гүлмира. Президентибиздин Акылман мектеп лицейинде билим алып жатат. Жалал Абад областы боюнча окуучулар арасында өткөрүлгөн сынактан жеңип чыккан. Мен Жалал Абад шаарындагы номер 19 жалпы орто билим берүүчү мектебимдин Акылман президенттик лицейине тандалып, азыркы жылда лицейде окумдуланып жатам. Мага билим берген мугалимдерге ыраазычылык билдирем. Мен да келечекте мыкты окуучу болгум келет. Албетте, биздин мектептин медиа сабаттуу, заманбап мугалимдердин билим берүүсү менен сен да келечекте заманбап окуучу болосуң. Жүр эмесе мугалимдердин сабактарына сар эсеп салып көрөлү. Макул, мага аябай кызык болуп жатат. Бул башталгыч класстын мугалими Ырыс Эжеке. Замандын талабына ылайык ар бир сабагын саналип технологияларды колдонуп өтөт. Биздин мектепте химия мугалими Дыйканбаева Буниса Эжеке. Көрдүңбү, бул жерде лабораториялык иш жүрүп жатат. Тема жеткиликтүү болуу үчүн практикалык иштер атайын химиялык жабдуулар менен өтүлөт. Билим башаты башталгыч класс. Бул эжеке көп жылдан бери үзүрлүү эмгектенип келет. Өрнөк болчу мугалим, насаатчы, эл агартуунун отличниги Ибраимова Турархан эжеке. Мектебиздин усулчусу Салимбаева Бактыгүл. Пиза 2025 окуучулардын билим жетишкендиктерин баалоонун эл аралык программасын ишке ашыруу боюнча предметтик мугалимдерге ар жуманын шемби күндөрү семинар өтүп келет. Окурмандык сабаттуулук, математикалык сабаттуулук, табигый илимдер сабаттуулугу боюнча ар жумада 7-8 класстын окуучуларынан онлайн жана офлайн тест алынып, ар бир предметтик мугалим талыкпай иштеп келе жатат. Бул биздин мектептин башталгыч класстын мугалими Сулайман кызы Гүлнөр. Өзгөчө ыкмалар менен сабак өтөт. Бул эжекенин сабагы бааланып, жылдын мыкты мугалими 2024 сынагынан шаардык этабына катышууда. Нарымбетова Венера география сабагын окутат. Бир катар сынактардын жеңүүчүсү. Мектебиздин англис тили мугалими Сайдакбарова Жылдыз санарип мугалимдердин катарын толуктайт.
Жылдын мыкты мугалими 2024 сынагынын шаардык этабынын катышуучусу. Орус тили жана адабияты мугалими Айбашева Алтынай. Учурдун Санарип мугалими. Жылдын мыкты мугалими 2024 сынагына катышууда. Билим берди, адамзат улуу болду, окуу менен көп ачты сырдуу жолду деп Жусуп Баласагын айткандай, ар бир мугалим сабак өтүүдө изденүү менен заманбап технологияларды колдонуп келет. Заманбап жашоого, баланы турмуштук көнүмдөргө даярдоо менен биздин мугалимдердин билим куржуну дайыма талапка ылайык толукталып келет. Биз алган билимибиз менен жашоодо туура багыт ала алдык. Мен Андреев Тынчбек Кадилович 2005-жылы Жалал Абад шаарынын номер 19 орто мектебин аяктадым. Мектептин абдан тажрыйбалуу, чыныгы кесиптин ээлери болгон мугалим эжей агайлардан билим алдым. Мектепти кызыл аттестат менен аяктаган соң Бишкектеги Кыргыз Республикасы медициналык академиясына Исахунович атындагы тапшырып, аны ийгиликтүү аяктадым. Азыркы учурда Ош шаарынын Кардиация плюс медициналык борборунда нейрохирург болуп эмгектенип келе жатам. Бул ийгиликтеримдин башаты мектептеги билим берип учурган эжей агайлардын чоң бир талыкпаган эмгеги деп билемин. Кайсы мектепте бүттүңүз, кандай үй бүлөдө чоңойдуңуз, айта кетсеңиз. Мен Жалал Абад шаарынан болом. Ошол эле микрорайондо 19-орто мектепти бүтүргөм. Мектептен эле аябай активист болчумун. Бул бүтүрүүчүбүз Даниплова Назгүл. Сауд Арабияда белгилүү курулуш компаниясында иштеп жатат. Мен 2011-жылы номер 19-орто мектебин бүтүрүүчүсүмүн. Биз өзүбүздүн мектебибиз менен жана мугалимдерибиз менен сыймыктанабыз. Азыркы учурда биз жеке ишкерлик менен алектенип жана номер 19-орто мектептин бүтүрүүчүлөрү бардыгыбыз биргеликте Кугарт жаштар биримдиги фондун түзгөнбүз. Ал фонддун максаты Кугарт микрорайонун жашылдандырып, мектептеги жашылдандырууларды колго алып жана 19-орто мектептеги окуучуларды, олимпиададан ийгилик жараткан окуучуларды жана спортсмендерге көмөктөшүү болуп эсептелет. Мектепте 4 бирикме бар. Тилдер бирикмеси, так илимдер, табигый илимдер жана башталгыч класс. Предметтик декадада интеллектуалдык конкурстар, викториналык оюндар, КВНдер, тегерек столдор жана ачык сабактар өтүлөт.
окуучулардын билим сапатын аныктоо көрсөткүчү жүргүзүлөт. Мектеп ЮНИСЕФ, USAID, Мерсико уюмунун долбоорлору менен иш алып барат. Мерсико уюмунун ашкана жабдыктарын жана азык-түлүк менен камсыздоо программасы, санитардык гигиеналык жактарын суу менен камсыз кылуунун инфраструктурасын жакшыртуу программасы жана окуучулар үчүн класстан тышкаркы окуу китептери менен камсыздоо программасы менен иш алып барабыз. Мерсико уюмунун билим үчүн азык жана балдардын тамактануусу программасы менен 1-4 класстын окуучулары ысык тамакка өткөн. Эжеке, булар кимдер? Булар биздин келечектеги чемпиондор. Мен келечекте чемпион болом. Өлкө дүйнөгө билими, маданияты жана ошондой эле спорт менен таанылат. Гат командасы биз айга жеңиш менен. Бул Эльбурс, Европа өлкөлөрүндө баскетбол боюнча мелдештердин жеңүүчүсү. Биз алган билимибиз менен туура багыт алдык жашоодо мен окуган 19 мектепти дайыма сыймыктанып айта алам. Мугалимдерге чоң ыраазычылык жана таазим этем. Анарбек уулу Бекжан, Катар мамлекетинде жеке ишкер, эл аралык таймаштардын катышуучусу, спорт чебери. Биз мектеп парламенти өз укуктарына жана милдеттерине карата аң сезимдүү жана жоопкерчиликтүү мамилени калыптандыруучу уюм. Окуучуларга билим жана тарбия берүүдө класстан тышкаркы иш-чаралардын мааниси зор. Андыктан мектепте Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктарын ишке ашыруу максатында ар кандай тематикадагы тарбиялык мааниси терең иш-чаралар уюштурулуп, окуучуларыбыз сынактарга катышып, байгелүү орундарды ээлеп келишет. Жалал Абад областык мектеп окуучуларынын арасында Курманбек эпосун айтуу боюнча конкурста 11 классынын окуучусу Шүкүралиева Меримай 2 орунду багындырып, грамота жана акчалай сыйлыкка ээ болду. Жалал Абад областык мектеп окуучуларынын арасында китеп адамды, адам дүйнөнү өзгөртөт аттуу китеп окуу конкурсунда Сатымкулова Нурпери 2 орун, Бакытбекова Аруке 3 орунду ээлеп, акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Тарбия башат үй бүлө дегендей, ата-энелер мектеби программасынын негизинде ар бир класс жетекчи менен ата-энелердин ортосундагы байланыш күчөп, тарбия процессинде оң таасирин тийгизет. Канат, мынакей, сен келчү мектеп менен таанышып чыктык. Сага биздин мектеп жактыбы? Ооба эжеке, мага аябай жакты. Билдим. Мен эми ушул мектептен билим алам.